Туран дарбазалары эл аралык долбоор аркылуу Венеция биенналында кыргыздын салттуу маданияты даңазаланат. Долбоордун автору белгилүү персиялык жана европалык сүрөтчү Фирус Фарман Фармаян жана Камила Фарман Фармаян жетектеген Варза Номес фонду. Аталган долбоорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги өнөктөш болууда. Фирус Европа биримдигинин жараны, Испанияда жашайт. Учурда дүйнөгө белгилүү биенналыда көрсөтүү үчүн Туран дарбазалары инсталляция көргөзмөсүн даярдоо үстүндө иштеп жатат. Айтымында Тезис фондунун аймагында кыргыз кол өнөрчүлүгүнө арналган улуттук павильон ачылат. Мен Кыргызстандын тарыхы тууралуу жетиштүү маалымат алып, топтогонго аракет кылдым. Манастын духу кыргыз тарыхын Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, маданиятын сактап калууга жол көрсөтүп, үлгү боло алат деп ойлойм. Менин бул ишимдин жыйынтыгы дагы жакшы болоруна ишенем. Андыктан Кыргыз өкмөтү менен Маданият министрлигинин колдоосуна ыраазычылык билдиремин. Эскиздерге ылайык павильон боз үйдүн түндүгү формасында орнотулуп, кыргыз шырдактары салынып, улуттук буюмдар менен кооздолот. Тактап айтканда, архитектуралык жана табигый сулуулугу көркүнө чыгарылат. Маалымат алмашуунун негизинде салт сана, маданият тарыхты камтыган платформа иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү болду. Нарында, Ысык көлдө болдум. Боз үйдүн тигилиши, жасалгаланышы менен тааныштым. Кийизден улуттук буюмдарды жасаган чеберлер менен сүйлөшүп, баарлашуудан абдан таасирлендим. Ат оюндарына ортоктош болдум. Долбоорду ишке ашыруу максатында сүрөтчүгө өлкө аймактарына атайын иш сапарлар уюштурулду. Чеберлердин колдоосу менен кийизден жасалган буюмдарды, боз үйдүн тигилишин көрсөтүү үчүн атайын шарттар түзүлүп берилди. Венеция биенналы 2022 жылы апрель айында башталып, узак мөөнөткө созулат. Тактап айтканда, ноябрь айына чейин боло турган дүйнөлүк заманбап искусствонун эл аралык көркөм көргөзмөсү. Аталган иш-чара Италиянын Венеция шаарында 2 жылда бир өткөрүлөт.